Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги тарабынан Жалал-Абадда Кыргыз Республикасында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун 22 активдүү мүчөсү кармалды. Алар Жалал-Абад шаары боюнча масула жетекчиси, 5 накиб руханий устаттары, 8 мушриф окутуучулардан куралган. Өз кезегинде акыркылары 3-5 окуучудан туруп, алар экстремисттик идеологияга жашыруун шарттарда окутулган. Уюшкан топ бир нече жылдар бою Жалал-Абад шаарынын тургундары арасында деструктивдүү идеологияны пропагандалоо, жаңы адеттерди жалдоо, интернет сегментинде фейк аккаунттарды түзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында экстремисттик материалдарды көбөйтүү жана жайылтуу үчүн жашыруун басмакананы пайдалануу менен алектенишкен. Мен Хамражан Муратұлы Полатович 1970-жылы Жалал шаары төрөлгөнмүн. 20 жылдан бери Хизбут Тахрир мүчөсү болуп келем. Азыр учурда мен Жалал шаарынын Хизбут Тахрир уюмунун башчысы болуп сапталам. Жакын учурунда мечиттерге таркаткан баракчаларга мен буйрук бергенмин. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жашыруун басмаканасы орнотулуп, көп сандаган экстремисттик адабияттар, баракчалар жана башка материалдар даярдалган, компьютердик жана көчүрмө техника алынган. Ошондой эле жашыруун жолугушуулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында укук коргоо органдарынын контур байкоосун аныктоо үчүн дрон колдонулган. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Жалал-Абад облусунда жалпы 500дөн ашык жаран диний экстремисттик уюмдун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турат. Аларга жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларынын натыйжасында 2024-жылдын 11 айында 12 адам Кыргызстанда тыюу салынган, ар кандай диний экстремисттик уюмдардан кайтарылган. 2024-жылдын 11 ай ичинде экстремизм жана терроризм багыты боюнча жалпы 700дөн ашуун профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми экстремизм багытында жалпы 86 факты аныкталып, 31 кылмышчы козголгон. Анын ичинен 26 кылмышчы соттук кароого жиберилген. Терроризм, экстремизм, радикализмди болтурбоо жана аны алдын алуу боюнча дин кызматкерлери дагы иш алып барып келери белгилүү. Диний мекемелерде ар кандай билим берүү окуу жайларында профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Ошондой эле Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга кирип кеткендер менен сүйлөшүү, ал жолдон кайтаруу аракеттери да көрүлөрү маалым. Биз алардын мындай лидерлери менен дагы сүйлөшүп, кайрадан өзүбүз бүгүнкү күндө алымдар кеңеши, муфтияттан жана мамлекет тарабынан Кыргызстандагы эң орчундуу болгон нерсе 3 тиянакка таянабыз. Мунун биринчиси ошол салттуу дин, ошол ата бабаларыбыз карманып келген дин боюнча ибадат кылып баруу. Экинчиси бул ишеним, Матурид акыйдасы боюнча. Үчүнчүсү Абу Ханифа мазхабынын негизинде. Азыр биздин жалпы имамдарыбыз дагы, ошондой эле жалпы мусулмандарыбыз дагы ошол 3 нерсеге таянып, иш алып баруу үстүндө колдон келишинче биз ушул нерсени жеткизип, ушул нерсенин үстүнөн иштеп баратабыз. Албетте эл арасынан эми богушогондор болуп турат экен. Бул буга чейин деле болгон. Бирок бүгүнкү күндө Кудай кааласа бул ошол жалпы мамлекет тарабынан дагы биздин имамдарыбыздын дагы ушул иш аракеттеринин негизинде деп айтсак болот. Эми ал инсандар менен деле сүйлөшкөндө кээ бирлери бул нерселерди кандайдыр бирөөлөрдүн үгүттөөсү менен билбей жасап жүргөндөр бар. Биз алардын баардыгын бирдей деңгээлде күнөөлөгөнгө болбойт. Ал эми кээ бирлери бар, алар атайлап ушул нерселерди уюштуруп, ушул нерсени баштап, башында туруп иштеп жаткан инсандар дагы бар. Ошого Кудай кааласа, ошол мамлекетибиз тынч, эли журтубуз аман болсун деп, биз дайым ушул иштин үстүндө эмгектенип келебиз. Бейле кетсек, Кыргыз Республикасынын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Тилекке каршы мунун ичинде Жалал-Абадда Хизбут Тахрир жана Якын Инкар тобунун мүчөлөрү басымдуулук кылууда. Укук коргоо органдары тыюу салынган ишмердүүлүккө катышкандар кылмыш жоопкерчиликке тартыларын, алардын жашоосу темир тор артында экенин эскертет жана бул жолдон кайтуу талаптары коюлат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.